Бүгүнкү күндө эки айдоочу, эки машина айдаган биздин жараныбыз жолдо бир кырсык бир нерсе болуп калса, мушташып атышканга чейин барып атат. Мен башка суроо берет элем. Эмнеге мындай кырдаал болуп атат? Эмнеге мындай эмоционалдык агрессия көбөйүп атат коомдо? Анткени жакырчылык азайган жок да. Кымбатчылык болуп атат. Элдердин маанайы ошондой болуп атат да. 10-15 жыл мурда мынчалык тиги машинеңди кагып алса, мушташып, бычакташып, атышканга чейин барган эмеспиз да. Бул бир жагы. Мектептерде мугалимдердин тарбиясы болуш керек. Бирок ошол эле учурда ата-энелердин жоопкерчилигин эч ким мындай четке какпаш керек да. Эртеден кечке чейин ата-эне эми бул турмуштун кыйынчылыгы болуп атат да. Багыш ата-энелер эртеден кечке чейин ошо балдарыбызды багабыз деп, биз 30, 40, 50ге чыккан балдарыбызды багып жүрө беребиз деп мындай канча сөздөр. Кыргыздын коомунда биз менталитет ошондой да. Ошо балдарыбызды чоңойтуп, анан өмүр бою иштеп, ошол балдарыбызга анан деген квартира алып бермейин, үйлөнтмөйүн деп 50-60 анан өлүп калгандан кийин эле мындай өзүнө жашоо деген жок да биздин ата-энелерибизде. Бул дагы бир айта турган нерсе. Бирок эч ким, эч бир адам башка адамга кол көтөрбөш керек. Орой мамиле кылбаш керек. Анан деген кагып, силкип, айтышып, трибунадан болобу, мектеп кабинеттеринен болобу, орой мамилелер болбош керек да. Анткени адамдык сапат бул биринчи сен адамга, башка адамга кылган мамиле, бул сен башка адамдан күткөн мамиле жөнүндө сөз болуш керек да. Ошол нерселерди мен ойлойм биз коомдо анан эл күнөөлүү деп мен эч качан айтпайм. Мамлекет тарабынан шарт түзүлбөш керек. Адам эртең менен жумушка барганда жакшы маанай менен барып, жумуштан келгенде жакшы маанай менен келиш үчүн акылары да мындай жакшы болуш керек, шарттар болуш керек, автобустар, инфраструктура өнүгүш керек, садиктерде мындай кепилдиктер болуш керек. Мен бала төрөсөм, жанагы 10 бала төрөсөм, ушул балдардын баарына садик жетишеби деп, мектеп жетишеби деп. Ошондой маселелерди мен ойлойм бул өкмөттүн баш уурусу болуш керек. Ошондо сиз тиги ата-энени дагы, апаны дагы колдоо пикириңизди айтып жатасыз да. Окуучунун апасы. Мен бул апанын жашоо шартын карайт элем да, сөздүн ачыгы. Анан апанын эмнеге мынчалык нерв болот деп апаны жолуксам сурайт элем да. Апабы, эжеби, менден ал мен тең курактуу болуш керек да. Эмне болуп атат? Иштейби? Үй бүлөсүндө киреше жетишип атабы? Канча баласы бар? Ошол баласынын баарына көңүл бурганга мындай адамдын шарты жетишип атабы? Жолдошу барбы? Жалгыз багып атабы? Ошол жолдошу деген каражат таап атабы? Үй бүлө каржылоо маселеси кандай турат? Может, психологиялык түрдө стресстер болуп атабы? Же баласы келип алып бул мугалим тарабынан бир орой мамиле болдубу? Бул бүт эки тарапты тең калыс карагандан кийин анан ошондой мындай маселелерди көтөрүш керекпиз да. Мугалимдин дагы эртең менен биздин мугалимдердин нагрузкасы аябай чоң. Эртең менен кетет, кечинде жанакы келет, анан деген суббота, воскресенье 90% аял кишилер да. Суббота, воскресенье анан кечинде алардын деле аялдык жумуштары бар да үйдө. Ал оокаттарын алардын домбура жок да, ким кылмак эле, өздөрү кылышат. И плюс жанакы документтерди мен өкмөттө иштеп, кыска болсо да иштеген адам катары билем да, бюрократия көп аябай. Отчеттор жазышат, документтерди, анан алардын деле мындай психологиялык абалы кыйын да. Мен ойлойм бул бир тараптуу болгон жок нерсе да. Эки тараптын да жашаган шарттарын караш керек, адамдардын мындай маанайларын караш керек, эмне болуп атат деп эки адамды отуруп суроо берсе мен ойлойм көп нерсе чыгат да ошол жактанчы.